Ошентип мусулмандар Араб жарымаралынын түндүгүндөгү Табук шаарына бет алды. Жана бул жүрүш найзалаш, кылыч ташып согушуу болбогонуна карабай, тарыхта бир катар окуялар менен маанилүү. Ошолор жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Меккенин ачылышы менен мусулмандардын дин таратуудагы күрөшү ички майдандан сыртка чыга баштады. Ал доордогу эң ири империялардын бири Византия келечектеги ислам дининин кубатынан чочуп, өнүгүүсүн өтө тыкандык менен күзөтүп турду. Мындан бир канча убакыт мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Бусрага жазган катын алып бара жаткан Харис ибн Умайрды ошол кезде Византиянын вассалы болгон Шурахбил колго түшүрүп, аны кыйнап өлтүргөнүн биз айтып өткөн элек. Жана андан өч алуу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3000ден ашык мусулман аскерин жөнөтүп, Мутада Рум империясынын аскерлери менен беттешип, жеңилсе да бирок татыктуу кутулуп чыккан мусулман аскерлери жөнүндө да сөз кылганбыз. Заид ибн Харистин жетекчилигинде Халид ибн Валид барып жардам берген учуру. Мына ушул окуя Рум империясын дүйнөнү дүңгүрөткөн, титиреткен кубаты бар деп коркуп чочуп турган бүт ушу саясатка тиешеси бар уруулардын бардыгынын көз карашын өзгөртөт. Жана алар барган сайын мусулмандарды ушул буга чейин тарыхта болуп көрбөгөн эрдик кылган мусулмандарды дагы Рум империясына жасаган жортуулуу үчүн сыйлай баштайт. Жана тымызын Рим империясынан тымызын мусулмандар менен дипломатиялык карым-катнаштарды жүргүзө баштайт. Бул Византия өзгөчө Рим империясы үчүн чоң сокку эле. Жана Византиянын императору ошол кездеги араб, христиан динин алган араб княздарынан турган, Лахм жана Жузам урууларынан турган чоң колду курайт, 40 000ден ашык колду. Жана ага борбордон алынган төрөлөр башчылык кылып, мусулмандарга жортуулга чыгышат. Жана алардын алды Думат аль-Жандалдан, тагыраак айтканда, Балкага чейин келип калган болот. Мээ кайнаткан ысыкка, улоолордун жетпегенине, жолдун алыстыгына жана курма жыйноо учуру келип калганына карабай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам душманды утурлап согушууга жихад жарыялады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакырыгына ар кайсы уруулар кошулуп жатышты. Осман ибн Аффан Шамга кербен жиберчү ошол кезде. Жана бул жихадка ал зат алгач 100 төө жана 200 оки күмүш алып келди. Андан кийин дагы 200 токулган төө алып келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кийин 1000 динар алып келип карматты. Иши кылып баш аягы накталай акчаны эске албаганда Осман ибн Аффан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 1000ге жакын токулган төө, 200 токулган ат алып келип жихадка кошту. Андан тышкарыда башка сахабалар дагы Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр, Талха бардыгы колунда бар тапкан нерсесин ушул жихадка алып келип таштап атышты. Жада калса, сахаби аялдар дагы өздөрүнүн алтын, күмүш, жанагы зергер буюмдарын кой, өздөрү куюлган атырларынан бери алып келип ортого салып жатышты. Ар кандай жүйөлүү себептер менен бул жихадка чыкпай калгандар да болду. Ал эми 200дүүлөр бул жихадтан калуу үчүн ар кандай шылтоолорду айтып келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мейли кала берсин. Эгер анда жакшылыктын кымындай эле бөлүгү болсо да, ал силерге кошулат. Андай жок болсо, силер жок дегенде андан эс аласыңар деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейшемби күнү чогулткан колу менен түндүктү көздөй Табукка бет алды. Мадинадан чыгып кетти мусулман аскерлери. Тарыхта биринчи жолу мусулмандар мына ушундай чоң кол менен жүрүшкө чыгып атат. 10 000ден ашкан аскер. Бир мусулманга
bir töөгө 18 musulman askeri туура келет. 18 адам bir төөнү алмак салмак айдап чыгышат. Жегени тамак тартыш. Аскерлер келе жалбырак жеген учурларда болгон. Суу жок. Төөнүн курсагын тешип, андагы суу менен суусун кандыргандар да болгон. Мына ушундай кыйынчылыкка чыдабай, кээ бир сахабаларыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, "Эй Аллахтын элчиси, Аллахка дуа кыл, жеңилдик берсин" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахка кайрылып дуа кылат. Аллах субхану ва таала жамгыр жаадырат. Мына ушул чоң жеңилдик болот. Мусулмандар андан суу камдап алышат. Тарыхта Табук казаты, Табук жүрүшү мына ушундан улам эң оор жүрүш деп эсептелип, катаал жүрүш деген ат менен да калган. Табук жолундагы Аль-Кура өрөөнүндөгү бир кезде Самут эли тоолорду тешип турактаган Аль-Хижр кыштагына кире бериште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына бул күнөөкөрлөрдүн кыштагына ыйламайынча кирбегиле. Силерге алардын байлеси келип жүрбөсүн. Ал эми Салих пайгамбардын кудугунан башка кудуктан суу ичпегиле, дааратты албагыла деп эскертти да өзү башын чүмкөп өрөөндөн батыраак өтүп кетүүгө шашты. Мусулмандар Табукка жетип, аскер турагын тургузушту. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын бардыгын катарга тизип, өтө бир акыретке шыктандырган сөздөрдү сүйлөдү. Мусулмандар ушул согушта жан берип шейит кетүүгө диргелленишти. Муну көрүп турган душман үрөйү учту, коркту. Жана согуш башталбастан туруп, алар артка чегинип тарап кетишти. Бул абал мусулмандардын саясий аренадагы аброюн ого бетер көтөрдү. Жана чөлкөмдөгү бир катар мамлекеттер мусулмандар менен келишим түзө башташты. Алардын алгачкысы Кызыл деңиздин түндүгүндөгү Акаб булуңундагы Айла шаарынын башчысы Юханна ибн Раваба, Шамдын Жарба жана Азрух шаарларынын башчылары жизя төлөөгө макул болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен тынчтык келишимдерин түзүштү. Ушул эле учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кинда урусунан чыккан Думат жандалдын башчысы Укайдирге 400ден ашуун сахабаларынан турган аскерди Халид ибн Валидтин жетекчилигинде аттандырды. Халид ибн Валид эң жакшы чечим менен кайтты. Тагыраак айтканда, ал кечинде жапайы уйларга ууга чыккан Укайдирди уурдап качтырап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдында өзүн туткун кылып алып келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага динди түшүндүрдү, жана ал христиан болгондуктан ага жизя төлөөнү сунуш кылды. Дининен чыкпай эле мусулмандардын карамагына өтүүнү сунуш кылды. Укайдир буга макул болду. Жана ошондон баштап Укайдир Думат жандал, Табук, Тайм, Айланын жетекчиси болуп калды. Жана мусулмандардын чеги Думат жандалдын үстүнө, Шамдын түйүнө чейин жетти. Муну менен ошол кездеги саясий картада Византиянын таасири Шамдан ары өтпөй турган болуп калды. Мусулмандардын таасири Шамга чейин жеткендиги, Византия менен чектешип калгандыгы байкалды. Жолдо кайсыдыр кууш капчыгайда сахабалардын артында калган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эки жүздүүлөр өлтүрүү аракетин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улоосун жетелеп келаткан Хузайфа байкап калат. Максаттары ишке ашпаган эки жүздүүлөр беттерин чүмкөгөнүнө карабай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Хузайфа аларды таанып калышат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну сыр сактоону дайындайт. Ошондон улам Хузайфа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыр сандыгы деп аталып калган. Мусулмандар Мадинага кан төкпөй, жоготууларсыз 50 күндүк жүрүштү чоң олжолор менен аяктап кайтты. Албетте мадиналыктар мусулмандарды чоң шаан шөкөттөр менен тосуп алды. Жана 50 күнгө чейин созулган бул жүрүш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катышкан акыркы жүрүш эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жетип, жихадка чыкпай калгандардын актанууларын угуп, тообаларына Аллахтан кечирим сурап жатты. Алардын катарында жихадка эч себепсиз чыкпай калган Кааб ибн Малик, Мурара ибн Ар-Раби жана Хилал ибн Умайялар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чынын айтып келишти. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан кандайдыр чечим келгенге чейин алар менен сүйлөшүүгө жана ар кандай мамилелерге тыюу салды. Бул өтө оор абал болду. Акыры 50-күнү күнү Аллах субхану ва тааладан аларды кечирген аят түштү. Мына ошондо гана аларга сүйүнчүлөп сахабалар келди. Алар кубанганынан колундагы бар нерсесин бардыгын сүйүнчүгө таратышты. Жана ал күн алардын турмушундагы эң бактылуу күн болду.
Табук казатынан соң ар кандай уруулар исламды кабылдап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алардын өкүлдөрү, тайпалар менен келип жатышты. İslam dininin жаңы калыптануу этабындагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезиндеги өзү катышкан же катышпаган баш аягы 30 тегерегиндеги жүрүштөрдүн баарына сарасеп салган изилдөөчү ошол кезде адамзат тарыхында али билине элек, али көрүнө элек жаңы согуш тартиби орногонун байкайт. Тагыраак айтканда, адамзат тарыхында исламга чейинки согуштардын бардыгы адам турмушун кыйнаган, бүлүндүргөн, экономикасын талкалаган, чарбасын талкалаган согуштар болуп келген болсо, ислам согушу, тагыраак айтканда, ислам согушу деп бүгүнкү күндө аталган жүрүштөр ислам таратуу кыймылына айланды. Тагыраак айтканда, адам затын аяган, анын экономикасын, турмушун, дүйнө таанымын сактаган, ага бүлүндүрүүнү киргизбеген жаңы согушу тартиби пайда болду. Буну согуш дебейт. Муну фатх, исламга ачуу жана исламды ачуу деп аталат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген дагы бир жаңы кубулуш эле. Бул тартипке ылайык мусулман аскер башчысы согушка Аллахтын аты менен чыгат жана жоокерлерине эң жакшы мамиле жасайт. Капырлар менен согушканына карабай, Аллахтын тыюу салган чегинен чыкпайт. Балдар жана аялдарга кол көтөрүлбөйт жана өлтүрүлбөйт. Дарактар жана эгин талаалары өзгөчө муктаждыксыз өрттөнбөйт. Адамдар отко ыргытылбайт жана от менен кыйналбайт. Аманатка кыянаттык кылынбайт. Жарадар, качып бараткан жана туткундар, элчилер жана мусулмандардын карамагындагылар өлтүрүлбөйт. Сөөктөр кордолбойт. Эскертүүсүз жана түнү кол салынбайт. Натыйжада ислам менен тартиптелген согуш жер бетин 200-дүүлөрдөн, адамдарды эзүүдөн, кулдуктан азат кылууга жана караңгылык, жапайылыктан тазалоого багыт алды. Табук согушу ошентип аяды. Мусулмандар ошентип аяктады. Мусулмандар кайра Мадинага кайтып келди. Бирок андан кийин дагы өтө бир тарыхый мааниге болгон окуялар жүз берди. Булар жөнүндө эмки көрсөтүүдө кененирээк сөз болот.